Алтынбек Таевич. Рахмат, Улан Бердович. Умуткан Кыргызэдимна. Бизге ошо Сузак районуна караштуу Жоон Күнгөй айылынан кайрылуу түштү да. Баласы армияга чакырылып, 30-октябрда кеткен экен. Өзгөчө Кырдал министрине караштуу 81-497 аскер бөлүмүнө чакырылыптыр да. Ошондон бир 4-5 күн өтпөй эле бала бүт эмеден медосмотрлордон өткөн экен. Ден соолугу жакшы деп чыккан экен, корутундусу барды. Бирок 4-5 күндөн кийин эле кайра ата-энесин чакырып, балаңыз мындай ооруп калды, бир кызыкча абалда жүрөт деп кайрылышкан экен да. Барса, бала ата-энесин тааныбай, эме кылбай ушундай бир учур катталган экен да. Бирок кетип атканда бала ден соолугу жакшы, күлүп, жайнап, жакшы болуп кеткен экен. 4-5 күнүн ичинде эле ошондой эме болуп калыптыр да. Биз дагы кайрылганбыз, прокуратурага карап бериңиздер деп. Бирок бала менен тергөө жүргүзгөнү мүмкүн эмес. Бала өзүн жакшы билбей атат деп психоневрологический диспансерге жөнөтүшүп, леченияга алып келсин деп эме кылышты. Кийин мен ал баланы өзүм кабыл алдым, сүйлөштүм. Бала адекватный эле, бирок кичине заторможенность бар экен. Анын айтымына караганда, аталган аскер бөлүмүндө хан деген прапорщик урду деп атат да. Башыма урду дейт. Анан ошондон өзүмү жоготтум дейт. И ошондой башка билбейм деп атат да эч нерсени. Ошо боюнча ишти жакшы карап, бир жыйынтыгын чыгарып берсеңиздер, эмне дегенде жакшына ден соолугу жакшы кетип, анан аяктан инвалид бала келгенине бу мында апасынын көз жашын карасаңыз, мындай жөн тура албайсыз да. Енді уже bir 2-3 ай болуп калды катталганына бул ишке. Ошону жакшы бир дыкат менен карап берсеңиздер, сураныч. Сөз түрдө Алтынбек Таирович, мен муну боюнча башкы прокурорго да билдирем. Сөз түрдө биз жанагы сиз айтып аткан фактылардын баарын текшерип, сизге жазы жүзүндө толук маалымат беребиз. Баягы маалымат берүү менен чектелбестен толук кандуу арыздын текшерүүнү уюштурабыз. Рахмат.